Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн баруу алып кетебиз. Гүлдү чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Акжол Махмудов 3-чү ирет Азия чемпиону болду. Бүгүн 9 апрелде Казакстандын Астана шаарында күрөш боюнча Азия чемпиондугу старт алды. Азия чемпиондугуна күрөштүн грек-рим түрү боюнча 77 кг салмакта катышкан кыргыз балбаны Акжол Махмудов финалга чейин жетип, финалда ирандык Амин Кавянинаджет аттуу балбан менен кезгелмек. Бирок ирандык балбан жаракат алып калгандыгына байланыштуу беттешке чыккан жок. Муну менен Акжол Махмудов катары менен 2-чи ирет, карьерасында 3-чү ирет Азия чемпиону болду. Ал былтыр апрель айында Улан-Батыр шаарында өткөн Азия чемпиондугунда алтын байге уткан. Ошондой эле 2018-жылы Бишкекте өткөн Азия чемпиондугунда алтын байге уткан. Булак супер кежи. Тойбос колбасасынан чочко эти табылганын Россиянын ветеринардык кызматы билдирди. Кыргызстанда чыгарылган адал колбасадан чочко эти жана соя табылды. Бул тууралуу Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы билдирди. Чочко эти жана соя табылган адал колбасалары Россияга экспорттолгон болчу. Аны Чүй облусунда жайгашкан компания чыгарат. Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы жарыялаган документке таянсак, жогоруда тойбос колбасасы тууралуу сөз болуп жатат. Андан тышкары ушул жылы Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы Бишкек шаарына мыйзамсыз түрдө чочко майы жеткирилип турган схеманы тапкан. Чочко майы Парагвайдан чыгарылган продукция катары көрсөтүлүп, Россия аркылуу өтүп турчу. Булак Назар Ньюс кежи. Океандардын бетиндеги температура рекордтук чекке жетти. АКШнын океан жана атмосфера боюнча улуттук башкармалыгынын климат таануучулары 2023 жылдын апрель айында океандардын бетинин температурасы рекордтук деңгээл болуп эсептелген 21,1 градуска жеткенин билдиришкен. Бул тууралуу The Guardian басылмасы жазып чыкты. Буга чейин рекорд 2016 жылы катталган, анда суунун бетинин температурасы 21 градус болгон. Белгиленгендей, акыркы 3 жылда суунун температурасынын жогорулашы Тынч океандын борбордук жана чагыш бөлүгүндө Ла-Ниня сыяктуу көрүнүштөрдү жок кылган. Бул суунун бетинин муздашы. Анын ордуна Эль-Ниня тескерисинче суунун жылышы келди. Бул климатка олуттуу таасирин тийгизет. Дүйнөлүк океандын үстүңкү бети барган сайын жылып, ал бара-бара тереңдеп бара жатат. Океандагы температуранын жогорулашы борон чапкындын ыктымалдыгын жогорулатып, мөңгүлөрдү эришине алып келиши мүмкүн деп айтылат макалада. Андан мурдараак 5 мартта The Guardian Антарктиданын айланасындагы муздун аянты 1,79 миллион чарчы метрге чейин азайганын жазган. Бул спутниктик байкоолордун бардык учурундагы эң төмөнкү көрсөткүч болгон. Булак спутник кежи. Нью-Йорктун мэри Эрик Адамс кыргыз чапанын кийип чыкты. Нью-Йорктун мэри Эрик Адамс балдарды коргоо иш-чарасына кыргызстандык чапанзар брендинин чапанын кийип келди. Сүрөттөр мэрдин Твиттердеги баракчасына жарыяланды. Тандооңуз үчүн рахмат деп аталган бренд соц тармактагы баракчасында ыраазычылык билдирди. Чапандар Жумагул Сариеванын дизайн студиясында жасалат. Булак Назар Ньюс кежи. Бишкекте 2 адамды топурак басып калган. Бирөөсү ошол жерде көз жумду. Кече 8 апрель күнү Бишкектин Ленин районундагы Мурманск көчөсүндө канализацияга жол ачуу үчүн жер казып жаткан 2 жаранды топурак басып калган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жерине ыкчам түрдө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматынын 5 куткаруучусу тартылган. Ошол жерден 1992 жылы туулган жаран каза таап, анын сөөгү Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берилген. Ал эми куткаруучулар тирүү чыгарган 1997 жылы туулган экинчи жаран тез жардам кызматына өткөрүлгөн. Булак Серепкежи.
сомдун 30 жылдыгына карата марканын эскизине сынак жарыяланды. Кыргыз поштасы ишканасы менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте Кыргыз сомунун 30 жылдыгына карата марканын эскизинин дизайнына сынак жарыялады. Бул тууралуу Аскер Алиев Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында сунушталган эмгектердин эскиздери Кыргыз поштасы ишканасынын көркөм кеңешинде каралат. Быйыл Кыргыз сомунун 30 жылдык юбилейлик датасына жаңыча иш баштайлы деп конкурс уюштуруп жатабыз. Бул сынакка көркөм сүрөтчүлүккө кызыккан ар бир жаран катыша алат. Жада калса чет өлкөдөгүлөрдүн да катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде абдан таланттуу сүрөтчүлөр бар. Жаштар менен дасыккан адистер биргеликте өзгөчө эскиздерди сунушташат деп күтүп жатабыз. Сынак 24 апрелде жыйынтыкталат. Ага чейин бардык калуучулар өздөрүнүн эмгектерин бизге жиберсе болот. Келген эмгектерди көркөм кеңеш сынап, мыктыларын тандап, алдыңкы 3 орунду жарыялайт. Сынактын шартына ылайык жиберилген эмгектер берилген темага дал келиши керек. Жеңүүчүлөргө акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктар бар, деди Алиев. Ал аталган сынакка мектеп окуучулары да катыша аларын кошумчалады. Булак Спутник, Кежи.